Камчы Көлбаевдин жок кылынышы, анын тобунун жок кылынышына кандай көз караштасыз? Камчы Көлбаевдин жок кылынышы өзү биздин баш мыйзамда мындай жок да, мындай атып салуу же болбосо мындай жок, бул мыйзамсыз болуп калган да. Эми аны алып келип жоопкерчиликке тартып, аны өзүнүн жанакы айыбын угузуп камаш керек. Мыйзам боюнча сүйлөп атам да мен, мыйзам боюнча. Анан аны көчөдөн эле ит аткандай кылып атып салган. Каршылык көрсөткөн учурда жок кылынды деп расмий билдирүү болбоду. Бирок ошондой айтылды. Эми биз билбейбиз да. Туурабы? Кайсы сөзгө ишенели? Эми ошол уюшкан кылмыштуу топ дегенде Көлбаевдин тобу сымал майында айтып атам да, ошолор мамлекетте болбошу керек. Туурабы? Кандай ойдосуз? Ошондой топтор, кылмыштуу топтор. Камчы Көлбаевдин болбош керек. Болбош керек. Болбош керек. А сиздин өзүңүздүн кандай байланышыңыз бар? Байланышыңыз деги эле барбы ошондой топтор менен? Өзү ушул суроо берилет дайым эле мага. Анан эгер кечеги куугунтукта мен тиги Камчыбек Кыдыршаевич жанакы мен айылдагы иниме чейин барып, айылдан чыкпаган бир иним бар. Атабыздан калган 2,5 гектар жер бар. Ошонго чейин барып алып туруп, жанакы УКМКнын балдары жумалап ошол жерде текшерип, инимдин үйүнүн алдында машинасын коюп алып жатпадыбы түнү күнү? Эмне илинчеги бар экен депчи. Анан эгер уюшкан кылмыштуу топко бир тиешен болуп бир фактысы чыгып калганда, бир башым үстүнө бантик кылып тагып туруп элге жарыя кылмак да. Ташиевди жаман көрсөтүш үчүн ар ким ар кыл сөздөр сүйлөп чыгып атышат. Эптеп элге жаман көрсөтүш үчүн. Бирок ал жаман сүйлөгөн сөздөрү вообще өкмөт тарабынан же орган тарабынан вообще эч ким айта элек андай сөздөрдү. Только бияктан эле эптеп жаман көрсөтүш үчүн душмандары сүйлөп чыгып атышат да ар нерсени без основания эле. Ташиевге 2 иш козголду. Болгон 2 иш. Бирок ал вообще териштирүү иштери жүрүп атат. Ташиевдин мойнуна коюлду элек али. Ташиев өзү дагы айтты го, мен акмын. Эгер кимдир жооптуу боло турган болсо мындай иштерге полный мыйзам чегинде жооп бериш керек деди. Ташиев эркекче иштеген, мындан кийин дагы буйруса иштейт. Ташиев Кыргызстан үчүн өтө чоң иштерди кылды деп мактап жак иштерин айтып чыккан сайын менин видеомдун түктөрүнө көп МВДны, ГКМБны дагы башка органдарды отметка кылып атышат. Ну, типа ушуну кармагыла, ушу камалсын деген. Ошондо кандай бирөөнү мактап чыксаң, камала беришиң керекпи, жак иштерин айтып чыксаң. Наоборот, жанагы без основания Ташиевди жамандап көбү чыгып атышат го, экс депутаттар мурдагылардан берчи. Ошолордун көп иштери бар, ошолорду кармаш керек. Я без основания Ташиевди жамандап атат. Ташиевге тиешеси жок сөздөрдү дагы айтыпчы. Анан мага личкага угрожение кылып жазып аткандар. Жазыштын кереги жок, мен аяка вообще көңүл бурбайм. Если сүйлөй турган сөзүңөр болсо, айта турган сөзүңөр болсо, шапкада номерим бар, чалгыла сүйлөшөбүз любойуңа. Ташиев жак иштеди, буйруса акталып чыгат. Мындан кийин дагы жак иштейт буйруса. Ташиевди колдойбуз. Кече Ташиев жөнүндө сүйлөп чыгып койсом, таза эле мени жеп коюн депсиңер го. Ташиев ким, Кудай биле деп. Ташиевди Кудай дедимби? Же Ташиев кеткенден кийин погода өзгөрүп кетти дедимби? Кыштан кийин жаз келиш керек эле, кыштан кийин кыш келип калды деп атамбы? Иштегенин иштеди деш керек. Иштеп атканда жакшы, иштен кеткенден кийин жаман. Баарыңар эле Ташиевге кайрылып атат элеңер го. Ташиев, урмат Ташиев, муну чечип коюң деп болор нерселер да. А койдо полный элдин проблемасын чечип берип атты го ошо суранганыңарды. Анан ал мынтип кетти. Подтверждающий документтер барбы силерде? Колуңарда барбы? Ал кылган иштер тууралуу? Ар ким сүйлөп чыга берет да интернетке кеткенден кийин жамандап. Жана өчөш болгондар, кислород кысылгандар. Гос сайттарга киргиле, ошактардан көргүлө эмне иштерди кылганын. Көрбөсөңөр деле, аяктан көрбөсөңөр деле өзүңөр жакшы билесиңер кандай иштерди жасап кеткенин. Иштегенди иштеди эле деш керек. Может жаман иштерди деле болгондур. Аны официальный гос немелерден чыгарганда анан көрөбүз. Ар ким ар нерсени сүйлөп чыкса эле ошого ишенип ар нерсени сүйлөй берген дагы болбойт. Ташиевиң антип коем, мынтип коем деп. Ташиевдин алдын алып барып койсо, учук чыгып кетет бир жериңерге. Башка мамлекетке эмес, башка галактикага качып кетесиңер го дейм.
Андромедага. А силердин артыңардан кууп барып алып келиш үчүн дагы Яндекс такси аякка барбайт. Бека Яндексти айтсаң барбайт ал жака. Ал жака дагы барып келгени бензин керек. Бензин дагы ташип кеткенден бери 2 айдан бери 10 сомго көтөрүлүп кетти. Дагы 1 айдан кийин 92 сом болот го дейм. Аяктан ким алып келет аны силерди качып кетсиңер Андромедадан. Илон Маск деле арендага беребей ракетасын куда билет. Комментарийде тим эле регион болуп бөлүнүп кетсиңер. Как будто Кыргызстанда 8 миллион эмес 8 миллиард кыргыз жашай тургандай. Ошо 8 миллион кыргыздын дагы жарым эле башка улуттар. Кыргыздар вообще наоборот азайып кетти экенбиз бизчи. Ынтымакта жашайлы эле. Анан кетейиндер десе. Бетиңе шалт деп болса 10 жылдан магдырап жатасың. Ташиевти күндө мактап чыгып аткан пабликтер вообще жок болуп кетти го. Кээ бирлери уже наоборот жамандап чыга баштады. Маскалары чечилип калды уже. А кээ бирлери вообще Ташиев кетти, кайта мактап чыга бербегилечи дейт. Ташиевти унуткула дегенде, Ташиев унутулбайт вообще. Наоборот, эми эске алынат Ташиев. Кылган жакшы иштерин пока айта элекпиз, эми айтабыз. Бул башталышы. Эми мактап чыгабыз. Ошо туугандарына чейин барып туугандардын бизнестерин да жана текшерип көрүп атышат. Бирок эч нерсе таппай келип атышат го. Ташиевти эми мактайбыз берсе. Ташиевти эмне эле мактап атасың? Бол токтотчу дейт го мына жерде бирөөс. Жамандай берсем мен учукпай тура беремби? Мактайм да. Жакшы иштерин көргөндөн кийин. Ташиев генерал болуп турганда эле жакшы иштерди кылган. Жок, бул илгертен бери эле жакшы иштерди кылып келет. 20-30 жылдан бери эле. 20 жыл мурун мисалы старый школа билет спортсмендер. Спортко эч ким көңүл бурбайт эле. Ошол убакта Ташиев көңүл бурат эле. Только ушул Ташиев гана карайт эле спорткочу көңүл буруп. Жакшы салымын кошкон. Өз жалгыз. Кийин 2010-жылы эле Ошский событияда көп билбесе керек эмне болуп атканын. Ошский событияда эч ким калбай калган, депутаттар вообще исчезли. Только Ташиев жүрдү го өз жалгыз. Башка эч ким калган эмес. Только Ташиев элдин арасында жүрдү. И жана динге кызмат кылган алымдар жүрдү, дават кылып. Алар полный билебиз жакшы. Андан кийин деле майда чүйдө жанагындай границада ызчулар болуп атты. Ким барып атты? Мисалы 2016-жылы Алабукада Өзбекстан БТРлерин алып кирип коюп койгон. Эч ким барган жок го границага. Анда Ташиев немеде жок болчу, парламентте деле жок болчу. Ташиевтен башка эч ким барган жок. Ташиев барды ошол жерге эмне болду деп. 2020-жылы баарыңар эле билесиңер. Ташиев жүрдү жалгыз. Жалгыз ошол эле Ташиев дагы. Жапаровдун жанында башка эч ким жүргөн жок. Мактай турган нерселери көп. Мактай беребиз дагы. Кеткен кишини обязательно жамандаш биздин иш эмес. Вашингтондо аябай чоң скандал болуп атат ушул имарат үчүн. Карагыла, бул аябай чоң, аппакай мрамордон салынган Вашингтондун эң центринде имарат. Вашингтонго ким келген болсо, сөзсүз ушул имараттын жанынан өтөт. Бул имараттын толук аты John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Же кыскача айтсак, Kennedy Center деп коебуз. Эгер Кыргызстанда болсо, бул как филармония менен опера балет театрды бириктирип койсо. Ошол жакта ошондой арт перформанстер көп өтөт. Балет, театр. Вашингтондогу эң маанилүү перформанс центри, наверное, Америкадагы эң маанилүүлөрдүн бири. И бул центр John F. Kennedy'nin атынан да, John F. Kennedy'ни өлтүрүп койгон да 1964-жылы. Ошону эстелик катары атын бияка койгон. И скандал эмне үчүн болду? Дональд Трамп бийликке келер менен өзүнү ушул жерге жетекчи кылып дайындады. Анан кийин совет директоруна досторун, тааныштарын койду. И алар болсо чечим чыгарды, атыны бияка кошуп койгон. Ошол үчүн The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center болуп калды. Вообще бул абсурд го. Элестетсеңер, Садыр Жапаров барып опера балет театрга
Малдыбаева жана Жапаров центр кылып койгончу, опера балет театр болсун деп. Филармонияга барып Сатылганов жана Жапаров деп. Даже биздин президентке, даже Кыргызстанда андай ой келбейт. Ойлойм Кыргызстанда бул аябай жапайы да. А Дональд Трамп Америкада биякта өзүнүн атын коюп койду. Ушул центрде 2 ат болот. Эмичи? Трамп аты и Джон Ф. Кеннеди. Бирок Америкада эмнеси жакшы, сот система иштейт да. И соттор айтты, 3 күн мурун сот чечим чыкты. Айтты, сен атыңды бияка койсоң болбойт дейт. Да. Бул атты Конгресс берген. Конгресс айткан. Бул Кеннеди Мемориал центр болот депчи. Сен өзүң бияктын атын алмаштырсаң болбойт деди. Сот айтты, сен бияктын атын алмаштырсаң Конгресске кайрыл деди. Анга чейин атын алмаштырып кой дейт. Так что ушул көрүп атасыңар, Дональд Джей Трамп деген. Жакында бул пайда азыр уже алыныш керек болчу, бирок Дональд Трамптын администрациядан укпай атат да сотту. Бирок ойлойм баары алынат депчи. Эч ким жактырбайт Дональд Трамп өзүнүн атын бияка коюп койгону. Бунусы эмне кызыктуу? Ушу Америкада демократия ушундай. Президент менен сот системасы тирешет, президент менен Конгресс тирешет, президенттин көп чечимдерин сот же Конгресс жокко чыгарып атат. Демократия деген ушул. Так что достор, силер Вашингтон келсеңер, наверное, Дональд Трамптын аты биякта уже жок болуп калат. Так что пока силерге видеого ушинтип тартып коеюн дедим. Алга. Назира Айтбековага берген интервьюңуздун арасында мындай сөзүңүз бар экен. Ассалам алейкум деген сөздү көп салам алейкум деп куудулдангым келет, бирок эл көзүнөн уялам, чоң эле аксакалдым дептирсиз. Ушул сөзүңүз менен бир жаратуучуну, Кудайды бир капа кылам деген ой жокпу? Кандай максатта айттыңыз? Ал мындай эле текстте да туура эмес айтып атасың. Мен мындай айткан болушум керек. Мен себеби азыркыга чейин эле кээ бирөөлөрдү тамашалап калам, алдым жуттум сыңа байке деп байкелерин тамашалап каласың же инилериңди ассалам алейкум десе кээ бирөө жакшы укпай калганда көп салам алейкум жада калса ушу көп алып көп ичип жүргөн киши саламды да ассалам алейкум десе ас деп кабыл албайт атасың, көп салам алейкум деймби деп тамашалап калам. Болгону ошол. Бул ассалам алейкум деген кыргызча мааниси. Ошонун бир жалпы түпкү тегин одар көрдүңүзбү? Кыргыз тилинде кандай мааниси, маңызы кандай негизи? Арбаңыз деп учурашат кыргыз. Нукура кыргыздын учурашканы ушул. Ассалам алейкум эмес, арбаңыз, бар болуңуз деп учурашат. Анан биз эми ислам динин кабыл алып ата бабабыз жашап аткан кезден баштап өзү үйрөнүп калдык да, анан эми азыр келип алып эле түштөн кийин жок, бул биздин сөз эмес, бул деген арабтын сөзү, эмне кереги бар деп анан салам алейкум дебей анан арбаңыздан башканы айтпай калышым эмне кереги бар? Эмне үчүн мен салам алейкум дебешим керек? Мисалы үчүн мен салам алейкум деп эле учурашам, ассалам алейкум, алейкум ассалам деп эле учурашам. Ассаламу алейкум деп отурбай эле ассалам алейкум деп эле учурашабыз, ушундай эле, кыргызча эле. Ушул айтылган сөздүн сурайын дегеним, кыргызча маанисин билесизби дегеним го. Ушу кыргызча кандай которулат ассалам алейкум деген? Саламатсызбы деген сөз эмнеден? Ушул ассалам алейкумдан алынган сөз да. Саламатчылыгың кандай? Саламаттык сактоодо министрликтен өйдө биз салам алейкум алганбыз да. Саламатчылык бул ден соолук кандай деген сөз болсо керек менимче. Мен котормосун көрөлүк. Менин окуганым боюнча сага Алланын тынчтыгын каалайм деп котордум, окуп чыктым. Ой, мейли, ага деле рахмат. Кааласа мен да каалайм, анын несі бар. Народ, дағылемек дегенде, компаньон банкка келейін десем, монетте бітте бала мұңа задний мост менен французский поцелуй қылды, өлді. Онан қарабайсыңар енді бұл мен сүйгөнімді. Састай задний айдап келедат, мана изиям тұрады, менде келді, мана қара. Қаттық айдап келедат, мана изи. Ona şöyle zadnyi berdi dağı kelip dur bilek, men şonday signal bassamam. Tankka tuttur süzüp alıyorduk. Bu qanday bela bala endi men düşünmedim mana. Men suyganimga kuchli ekan. Azir endi sekin ayda chaldiga, ko'ramiz azir ne bo'lganini. Yana video seta sнимаю. Bu bala boydoq bala ekan. Shonchalik olmaydi, bu nima sepdi? Ой, amma, men suyganim hech bila bo'libdir, sharmanda. Молодец, красавчик. Manani qaranglar endi, bechorani,
Bu düştü de endi bu. Hiç bela bolup duruyor. Darrap ben suyganıma klaslaşıp bağlap.